актрисалык негизи меники экенин сездим. Гүлжамал эже айтып калды: сен рожденный эле актриса турбайсыңбы, окубай эле, ырчы болуп чыкканга деле финансы жак керек. Бирок мен өзүмдү блогермин деп деле эсептебейм. Ырчылык, актрисалыкты жүрөгүм, жан дүйнөм ошол нерсени каалайт. Блогерлик хобби десем болот. Буйрубаса болбойт экен. Мындайча айтканда, жигит сүйсө алат, кыз сүйсө калат деген ушул экен да. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү менин маектешим, бүгүнкү менин коногум ырчы, блогер жана ошондой эле мына ушул аз күндөн тарта актрисалык аттанып жаткан Аида Багышбекова. Аида, салам. Саламатсызбы. Сени менен жолугуп жатканыбыздын эң чоң себеби ушул тасма талаасына өзүңдүн актрисалык өнөрүң менен келип атасың. Хан Бейке тасмасы, тактап айтсак, 23 майдан тарта бардык кинотеатрлардан көрө аласыздар. Абдан мыкты, сонун тасма. Айда, эми ушул тасмага кандайча келип калдың? Бул тасмага негизи биздин продюсерибиз, тасманын продюсери Асхат Субанбеков байкебиз өзү мага байланышып калды. Бир тасма бар эле, ошого чакыралы дегенбиз деп. Бирок мени Ханбикенин образын эмес, баш каарман эмес, экинчи образдагы кыздын образын алышкан негизинде, ошого чакырышкан. Бирок баргандан кийин ошол жерде отуруп сценарийди жалпы окуп, анан кийин эми көрүп көрүш керек да, аткара аласыңбы жокпу дегендей. Анан экинчи кыздын образын дагы, Ханбикенин образын аткарып көргөндө ошол жерде биздин режиссерубуз көзүнө жаш тегеренип, кадимкидей эмоция калтырып кетти. Анан дароо айтышты: болду, Ханбикеге алабыз деп. Мага сценарийди башында окуганда эле аябай жакты. Мен ушундай тасмага тартылгым келчү негизи. Мен кыялдангандай буюрса баары жакшы болду деп ойлойм. Буга чейин тасмаларда роль жараткан эмессиң, башкы каармандан. Дароо эле чу дегенде эле ушул баш каармандын ролун жаратуу толкундануу, сыймык нерсе болсо керек. Ооба, мындай, чынын айтсам, буга чейин мен албаруучулукта да жүргөм, 18 жашымдан. Анан ырчылыкта да жүрдүм, блогерлик жакта ырдап жүргөндө гастролдоп, талаалап дагы жүрүп көрдүм. Бирок мен өзүмдүн практикам боюнча кино тарткандарды, актер актрисалардын түйшүгүн мен түшүндүм да. Эң оор ушул творчество боюнча, чыгармачылык боюнча актерлордука аябай кыйын экен. Бирок канчалык кыйын болсо да түнү күнүдөй уктабай, 2 сутка уктабай тарткан күндөр болду. Талаалап калдык, үшүп, тоңуп, кээде кайра ысып дегендей. Бирок кадимкидей кечинде келип уктасам деле 1-2 саатта уктап койгонсом, кайра эле энергия прям ашып, кайра эле съемкага баргым келип, бир күн выходной беришти. Ошол эле күнү дароо сагынып, кайра карап, жазып, эмне кылып атасыңар деп. Мага негизи жакты, бул актрисалык негизи меники экенин сездим. Эми мындан ары ырчылыкты таштап актриса болуп кетейин деген пландарың барбы? Жок. Ырчылык таштабайм, себеби ырчылык ал менин өзүмдүн дипломированный, мындайча айтканда, профессиям, кесибим. Ошол себептен таштабайм. Анткени ырчылыкты дагы кылып кетем, ырдайм, клиптерди тартып, анан башка тасмаларга чакыруу болсо, сөзсүз түрдө окуп көрөм. Эгер мага жакса, тартылам дегендей. Тасма тартуу учурунда бир күндүк ошол процесске өзүм күбө болуп калдым. Анандай команданы кыйнабагандай эле сезилдиң, дароо эле шар эле аткарып кеткендей. Анан сен буга чейин үйдө туруп алып, өзүңдү актриса катары сынап, ушундайлар бар эмеспи? Күзгүдөн өзүң көрүп кандайдыр бир ролдорду аткарыпчы? Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Мындай бир практикаң бар беле дегим келет. Чынын айтсам, өзүм актриса болгум келчү. Мен мектепти бүткөндө мен ата-энеме айткам, биздин Кыргыз драма театрына окууга тапшырам, актриса болом деп. Бирок апам айтты: эмне кыласың, актрисалардын айлыгы дагы аз, кичине мындай өзүңө керектүү бир нормальный профессияны окубайсыңбы деп. Анан такыр чыгармачылыкты айланып тура бердим да.
алып баруучулук ырчылык актриса депчи, анан ушинтип туруп акыры вокалга тапшырып мугалимдикти окуп калгам. Бирок ошол кезден бери эле кыялданчумун, актриса болгум келчү. Качан тасмага чакырат, качан мени байкайт деп ойлончумун да өзүм дагы. Ошол себептен бул менин кичинекей кезимдеги кыялдарымдын бири. Ата энем актриса болгонума, окуганыма каршы болсо дагы айланып тегеренип келип эле кайра эле тасмага тартылып калдым да. Бул дагы Кудайдын буйругу деп ойлойм. Эми бул тасма үй бүлөлүк, ата менен кыздын мамилеси тууралуу болуп атпайбы? Өзүңө бул тасмадан эмнелерди ала алдың? Сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир мындай жакшы сабактарды аласың дегендей. Бул тасма негизи ушул өзүбүздүн жашоодо болуп жаткан ата менен кыздын мамилеси. Ата кызына кандай камкордук кылыш керек, кандай мамиле кылыш керек, кандай сүйүү, мээрим көрсөтүш керек. Жана ошондой эле кыздын атасына болгон ишеничи, атасына болгон сүйүүсү, махабаты, ошонун баардыгы көрсөтүлгөн да. Кадимкидей тарбиялык таасир берет деп ойлойм. 100%. Ата менен кызга өзгөчө. Бул тасманын сценарийин окуп баштаганда эле мен кадимкидей Ханбике болуп кеттим да. Таптакыр Аида эмесмин, мен Ханбике болуп кеттим. Себеби мен дагы үйдө жалгыз кызмын, 2 байкем бар, мен атамдын кызымын, атамдын эрке кызымын. Кадимкидей кирдим, мен атам экөөбүздү элестеттим да. Мен Ханбикенин ордунда болгондо эмне кылмакмын деген сыяктуу. Кадимкидей берилип, мындайча айтканда, атама болгон менин дагы ишеничим, менин сүйүүм баардыгы дагы күчөдү десем болот. Бул тасмада мындай оңой эмес актер актрисалар менен роль жараттың. Дароо эле чуу дегенде эле эмгек сиңирген артист, эл артист дегендей бул баардыгынын эле багына жазыла бербейт. Анан өзүң дагы мындай маневр байкасаң, атың дагы Ханбике, орусча айтканда принцесса. Бир жакшы жышан болдош керек сенин. Ооба, буйруса. Чындыгын деп ойлойм. Кыялданган кыялдарың акырындан тепкич менен орундалып келе жатканыңды мындай адам күнүмдүк жашоодо маани бере бербейт да, мындай бир ойлонуп отурганда чындыгында мурдагы кыялданган нерселерим орундалып аткан турбайбы деп өзүң ошондой түшүнүк сезим келип атса керек. Ооба, негизи мен кичинекей кезимде кыялданган нерселер кадимкидей азыр болуп атат да. Мен ырчы болгум келет дечүм, ырчы болдум да, эми акырындык менен болуп келе жатам. Актриса болгум келчү, болдум. Мындай баардыгы ирет менен болгону бул жашоодо негизи кыялданыш керек экен, көп кыялданыш керек экен. Анан ишениш керек экен ошол нерсеге, анан күтүш керек экен да, сабыр менен. 1 жыл болбосо 2 жыл, 3 жыл күтөш керек. Айтор бир күнү Кудайым алып келет. Сен кыялдангандан да жакшы нерсени алып келет экен. Акырындык менен баары орундалып келатат. Мындайча айтканда бактылуумун. Ушул өзүң менен чогуу аткарган актер актрисалар сенин дараметиңе кандай баа беришти? Өзүңдүн көзүңө карап, Аида мындай анча-мынча актрисалардан да жакшы аткарат экенсиң деген бааларын бериштиби? Негизи мындай болду. Мен башында аябай сүртөдүм. Барганда коркуп, азыр кандай болот деп, анткени аябай ушундай актер актрисалар камчы байке кандай. Анан биринчи эле күнү аябай жакшы сеңишип сүйлөшүп кеттим да. Себеби мен ал инсандар менен мурда тааныш болчумун. Алып баруучу болуп жүргөн кезде актер актрисалардан интервью алып жүрүп таанышып калгам, бирок мени актер ретинде башында эч ким деле караган жок да, эми блогер да деген сыяктуу. Анан уже съемкалар башталып, жакындан таанышып, мен аткаргандарымды көргөндөн кийин, бир съемкадан 2 күн өткөндөн кийин го дейм 3-4 күндөрү Гүлжамал эже айтып калды. Сен рожденный эле актриса турбайсыңбы, окубай эле сонун аткарат экенсиң, сен төрөлгөндө эле актриса болуп төрөлгөн окшойсуң деп. Өлө кубанып калдым. Камчы байке болсо мындай минустарын дагы айтып атты да. Аида, сен бул тасмада бир эле образды жаратпа. Бир нече образ. Иля, Кубан, Гүл, бактылуу бол, кайра депрессия бол, ошонун баардыгын бир тасмада көрсөт деп, прям кадимкидей актер актрисалар мени мындай сонун жылуу кабыл алды. Весь команда деп айтсам болот. Ошол себептен көп эле кыйынчылык болгон жок аткарган жагынан. Мындайча айтканда, өзүңө эң таасирленген жери кайсыл жер болду? Эң таасирленген жери атамды сагынган кез го дейм. Атамды сагынып бир момент болот. Ыйлайм да, атамдан кечирим сурап, атамды сагынып, сагынычымды айтып, кусалыгымды айтып. Ошол кез кадимкидей таасирленди. Ошол моментте ачыгын айтсам, өзүмдүн чоң апам эсиме түшүп кетти да. Себеби мен аябай жакын болчумун чоң апама. Анан
ушул моментте азыр чоң апама болгон сагынычым деп туруп ичтей кадимкидей бугумдун баары чыкты. Мен сени азыр ушунчалык сагынып атам. Сен мага керек элең коота. Жаппайсыңар, утарбы? Жаптырбайм, бекиттирбейм үйдө. Бул Кадырбегим салып берген үй, бул менин күйөөм салып берген үй, утарбы? Мен бардығын жаап берейин. Сен менин эрке жубайым. Неге мени таштап кеттиң? Эмнеге эрте кетип калдың ата? Бирок сенден башка чоочун киши менен үнүмдү чыгара сүйлөшсөм, же ошого көрүнсөм, анда убактым азаят. Атам келди. Эми точно баары жакшы болот. Кызым коркутпачы. Өзүңөн өзүң сүйлөшүп атасың. Сага скорый чакыртыш керек. Ата, сен эчимге көрүнбөйсүңбү? Эчимге көрүнбөй макулбу? Эчимге жолобочу. Атам жанымда. Киммен сүйлөшүп отуруң? Мунун таластыкта турбайбы? Экинчи кызым эле жолоп эле көрчү сени кантип. Жөн апай. Атам сиз жөн жүрсүн деп. Карындаш, кечинде каяктан? Жалгыз сурап. Бул акча деген 1 секундка дагы татуатсыз менен өткөзгөн убактыма. Сыйдан кетпейт сени. Эми учураш. Ассаламу алейкум. Жок, бuyakta. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Уалейкум салам. Бир жумадан кийин экөөбүздүн никебизди кыябыз. Апама айткым келип жүргөн сөздөр, апама болгон сагынычтар ошол себептен жакшы болду го дейм. Ошол момент эле жакшы, мындай өзүмө жакты, анан кыйын болду. Андан кийин эле токтоно албай эле кайра эле ыйлап, токтоно албай ыйлап ошол. Эми өзүңдүн ырчылык тууралуу кеп калалы. Мен сени ырчыдан дагы көп блогер катары тааныдым да, көпчүлүк эл ошондой болду окшойт, э? Негизи музыкалык мектепте окугам. Кичинекей кезимден комузда ойночумун, Мукаш Абдыраевди, андан кийин вокалга тапшырып, айтор чыгармачылыктын адамы болгум келчү. Андан кийин ырчылыкты да алып барчу болуп иштеп жүрүп, ырчылыкка өткүм келди, окууну бүткөндөн кийин диплом алып. Анан бирок мындай ырчы болуп чыкканга деле финансы жак керек, аябай керек. Менин деле ата-энем өлө бай эмес, ошол себептен өзүм иштеп окууга барчумун, окуудан чыгып алып барчууга барып иштечүмүн кадимкидей түнү күнү дебей. Андан кийин ырчылыкты баштагым келди, бирок такыр возможность болгон жок. Анан ошентип жүргөн кезде эле Казакстанга чакырып калып кетип калдым. Анан ошол жака баргандан кийин кадимкидей эле эми мындайча айтканда азыр соц тармак аябай өрчүп турган кези го, ошол себептен мен блогер катарында таанып калышты көптөрү. Бирок мен өзүмдү блогермин деп деле эсептебейм. Мен өзүмдү чыгармачылык жакта ошо ырчы, актриса катарында көрсөткүм келет, өзгөчө ырчы актриса. Учурда жаңы жазылып жаткан ырларың, клиптериң эмне жаңылык ушул ырчылык боюнча? Ырчылыкта буюрса жаңы ырлар жазылган, бирок чыгара элекмин. 2-3 ыр бар. Аларга ушу быйыл 2024 дароо клиптер менен чыгаргым келип атат. Быйыл 2024-жылды мен өзүмдүн жумушума, чыгармачылыгыма арнайын деп чечтим. Такыр эч жака көңүл бурбайм, только жумуш, чыгармачылык. Чыгармачылыкта өзүңдүн стилиңди таап алдым деп ойлойсуңбу же изденүүдөсүңбү? Ырчылык жаатында изденүүдөмүн. Чынында эле мен мындай ырды ырдап көрөтам, тигиндер, бирок хит болуп кеткен ырым жок. Бирок мен ишенем, Кудайым буйруп бир күнү ырчы катарында аябай жылдызым жанат экенине. Ошол боюнча иштейм, аракет кылам, көп ырларды жаздырам. Хит болмойнча жаздыра берем мен, ырчы болом десең. Ошолдун буйруса алыс эмес. Бул алдыда айтып өткөн Тасма дагы бир жакшы стартап болот сенин чыгармачылыгыңда. Чыгармачылыкта деген эми ушул ырчылык менен эле чектелип калуу эмес, актрисалык, өзүң айткандай алып баруучулук, бунун баары бир чыгармачылыкта чоң казан болот атпайбы?
Бирок ошентсе деле баягы өзүмдү блогер катары эсептебейм деп атпайсыңбы, бирок блогерлик деле мындай жашооңду бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат болуш керек. ооба. Эгер мен блогер болуп элге көрүнбөсөм, мен тасмага келбейт болчумун. Мисалы, эгер мен блогер болуп көрүнбөсөм, азыр көп жарнамаларды чакырып, мындайча айтканда акча таппайт болчумун. Мен азыр чынын айтсам, ачыгын айтайын, блогерлик менен акча таап күн көрүп атам да, мындайча айтканда. Бирок мен өзүмдү өлө мындай блогер катарында тааныган каалабайт болчумун. Эмнеге, эмнеси жакпайт? Жок, жакпайт эмес. Жагат. Анткени ал деле мындай менин бир жумушум да. Бирок көбүнчө ушу ырчылык, актрисалыкты жүрөгүм, жан дүйнөм ошол нерсени каалайт. Блогерлик хобби десем болот да. Өзүң менен тең курдуу жаштар же сенден улуулар деле ушул азыркы мындай коомдогу абройду мындай ушул катталуучулар менен чектегендер бар экен да. Эгер катталуучусу көп болсо, өзү мындай абройлуу, орусча айтканда авторитет сезгендерчи, ушундайларды уктуң беле, жолуктурдуң беле, сен алардын катарында кошула элексиңби деген? Негизи көрүп калдым, көп эле блогерлерди, ырчы актрисаларды айта албайм, подписчиктери көп болсо дагы башкача жүрүшөт. Бирок блогерлер арасында ошондой нерсе бар. Эгерде сенин подписчигиң көп болсо, сенин просмотруң көп болсо, статистикаң, анда мынтип кичине жакындап келип сүйлөшүп, жаныңа келип видео тарта калып, анан кийин TikTok тартпайлыкпы, бир контент жасабайлыкпы деп ушундайлар бар арасында. Бирок менде такыр андай жок. Себеби мен мындай даже блогерлер менен деле жакын аралашып, дос деле болгум келбейт да. Себеби мен өзүмдү жан дүйнөм каалаган нерсе бул чыгармачылык. Ошол себептен негизи бирок бар андай блогерлер арасында. Бирок блогерлик менен өзүң каражат табам деп атпайсыңбы? Алгачкы унааңды деле Блогерлик боюнча алдым. Аны канча чогултуп алдың, алгачкы кыялың эмне дегендей? Негизи мен акча чогултуп жүргөнүмө негизи көп эле болгон. Көп эле болгондо эми былтыр жаздан баштап чогултуп баштагам. Машина алгым келчү, аябай башында негизи ушу бир фит келе жетсе акчам деп ушинтип жүрчүмүн да. Анан бирок акча чогултканда мен өзүм чогултпайм, атама берем. Атам менин банкым, атама берем, атам чогултат. Каяка чогултат билбейм, иш банкка салабы эмне кылат. Иши кылып чогултат анан былтыр ошо күзүндө эме болуп калды. Бир момент болуп калды өзүмдүн жеке жашоомдо. Ошол кезде апам бир күн айтты мага, съемкалар менен жүрүп калганда, мен сен менен барайынчы, сен эмне жумуш кылып жүрөсүң, көрөйүн деди да. Макул да, апамды алып такси менен мен тиги съемкага барам. Ал съемкадан чыгып тиги съемкага, кечинде бир тойго барам. Ушинтип келем, анан үйгө отуруп эсептесек, почти 5.000–6 000 сом таксиге кетип калыптыр бир эле күндө. Апам анан ай болбойт мындай, сен машина алышың керек деп баштады. Мен үй алгым келчү да. Үйгө чогулуп жүрбөдүм белем акчаны деп ушинтсем. Атам айтты, эчтеке болбойт кызым. Кудайым берсе ага да чогултасың. Андан көрө акчаңды эсептеп көрөлү деп. Эсептеп көрсөк, ойлоп аткам бир фитке жеткидей акча чогулттум болуш керек деп. Анан атам алып чыгып эле ошол жактан алып келип баарын эсептесек, жок, нормально акча чогулуп калыптыр. Машиналарды карап баштап алдым. Ошондой эсептесем 5,5 ай, 5 айдын көлөмүндө чогулткан каражатка автоунаа алдым да. Мындай бат эле ушундай жакшы нерселерге жеткен бойдок, сулуу кыздарды ар кандай ушактар ээрчийт да. Сага деле мындай терс негативный комментарийлер келген учурлар болсо керек. Көп, аябай көп. Мурда башында мен ошо Казакстанга кеткен кезде аябай көп болчу. Бир 90% негатив жазчу. Азыр 50% деп айтсам болот. 50% негатив жазса, 50% колдойт да. Бирок мен негативтерге башында көңүл буруп, ыйлап, ушинтип жатып калган күндөрүм болгон. Азыр окусам такыр көңүлүм албайм. Мындай иммунитет бар да ужечи. Негатив болот деле баары бир сөй, мен ал адамды тааныбайм. Бир дагы адам бирок келип жашоодо мени көрүп атса, бетиме келип, айда сен мындайсың, айда сен муну туура эмес кылып атасың деген сыяктуу ушундай сөздөрдү эч качан айткан эмес. Телефон аркылуу эле да. Мен ал адамдарды кыларга иши жок. Өзүнүн жеке өмүрү жок, ушундай адамдар балким жазат деп ойлойм. Башка адамдар мындай жашоодо көрсө, сонун кыз экенсиң, кичинекей кыз турбайсың деген эле адамдар. Негативге мага баары бир. Эми Казакстандагы долбоор тууралуу кыскача айтып өтөлү. Учурда деле сен комментарийлер жазгандар деле бар экен, дагы барбайсыңбы дегенчи.
Анан бир кеткенден кийин кайра барып, дагы деле хайп болуп жүргөндөр бар да. ооба, негизи ал жакта 3 жылдап 2 жылдап 3 жылдап отурган катышуучулар бар. Мындай бир жигит менен сүйлөшүп, экинчи жигит менен сүйлөшүп, ну я не такая, мындайча айтканда. Мен андай эмесмин, мен андай боло албайм. Бир жолу бардым, ал жерде көрдүм, Кудайга шүгүр таптым, адамды сүйлөштүм, бирок эми Кудай жазган жок. Мен ошол кезде барганда эле айткам, мен жигит санын көбөйткүм келбейт. Мен бир адам менен сүйлөшсөм, жакшы көрсөм, мен болду ошол адам менен сүйлөшөм. Анан деген сыяктуу. Ошол себептен барсам, балким конок болуп, мен мамилем аябай жакшы, ал жактагылар менен барсам, конок болуп, жакшы жаңылыктарым болсо барып бөлүшүп турушум мүмкүн, бирок катышуучу иретинде ал жака баргым келбейт. Сен барганда ошол көпчүлүгүбүз эле ошол долбоорду карап калбадыкпы, көзөмөлдөп дегендейчи. Анан ошончо казак улутундагы кыздар, мырзалардан деле терс комментарий айтылат да, ошол долбоордо деле, бирок ошол жерде өзүң кичинекей болуп, мындай ичиңде стержень ушундай күчтүү экен, баардыгына татыктуу жооп берип, мындай жакшы жүрдүң да ошол жерде. Анан өзүң кичинекей болуп, ошол айтайын дегем, ошол стержень сенде каяктан? Негизи билбейм, мен өзүмдү анчалык деле күчтүүмүн деп эсептебейм. Барганда башында мен такыр момойгон кыз болчумун. Эч ким менен сүйлөшчү эмес, унчукпай эле жүрөрчүмүн. Анан карасам эле башка чыгып келе атышат да. Особенно кыздар. Өзгөчө кыздар аябай жаман көрүштү мени, катышуучу кыздарым деп. Мен Кыргызстандан келди деген сыяктуу. Мен бөтөн жер, бөтөн элим деп акырын тыныч жүрчүмүн да. Анан кийин ошентип башташты. Анан өзүңдө эле ичиңде эле баардык эле адамда болот болуш керек, защита дегенчи. Все дедим да, мен азыр баарыңарды ордуна коем. Ким мага бирдеке сүйлөсө, ошо ответ беришим керек экен деп. Ошондой эле болду. Эми жемимди жедиргим келген жок, себеби жалгыз ошол жакта жаңы катышуучу, башка улуттан келсем эле антип үстүмөн тепселеп салганга мен жол бербейм да, мындайча айтканда. Ошол себептен мындайча айтканда защита болду. Жемимди жедирбегенге аракет кылдым. Анан баарын жеңип чыктым деп ойлойм. Баардык негативдерди, мага болгон ал жакта жөөлөп кеткен, түртүп кеткен моменттер болот кыздар. Ошол маалда да өзүмдү сабыр айда деп кармап турчумун да. Мен чапса чапсын, мен чаппайм депчи. Ошентип жүрүп, кээ бирде болду, аябай эмоционалдуу адаммын, эмоция чыгып кетип, бирок негизи өзүмдү аракет кылдым сабырдуу кармаганга. Билбейм. Бул долбоор азыр деле жүрүп жатпайбы? Анан сен менин каналыма биринчи жолу маек берип жаткандыктан, сен ошол суроо буга чейин деле берилип келсе керек. Ал долбоор мындай сценарий менен деп айтып калышат го. Канчалык деңгээлде ал чындыгы бар? Жок, сценарий менен эмес. Ал жакта жана редакторлор, алып баруучулар эч кандай сценарий бербейт. Тигинткиле, минткиле дебейт. Ал жакта эң эле бул эмеси түз эфирде өтөт да. Анан мисалы мындай деле адамдар сыртта бирөө менен деп ушуп кетсе, катуу сөздөр айтылат го, бирок ал эки адамдын ортосунда калып калат. А бул түз эфир болгондуктан кадимкидей мынтип элдин алдында ошол нерсенин баары болуп, бул сценарий дешет, эч кандай сценарий бербейт алар. Катышуучулар өз ара конфликт болуп калышы мүмкүн, ошонун баары түз эфирде көрсөтүлүп калат. Биринчиден, экинчиден сценарист катышуучулар бар деп айтсам болот. Өздөрү хайп үчүн келген, статистика көтөрүш үчүн келген, эч кандай мамиле кереги жок деген сыяктуу. Ошондой катышуучулар өздөрү менен өздөрү ошол жакта мындай болуп беришет, каша болупчу. Бирок негизи ал жакта эч кандай монтип аткаргыла, муну кылгыла, тигини кылгыла деген сыяктуу андай жок. Эми мен көрүүчүлөрүм Айзат ушул суроону берсе экен деп күтүп атышат болуш керек. Өзүң айткан мамилең тууралуу, ошол долбоордон тапкан жигит тууралуу айта кетели. Учурда өзүң айтып атасың, мамилебиз токтоду деп. Бир жыл сүйлөштүк. Чынын айтсам, аны менин подписчиктерим, мени тааныган адамдардын баардыгы билет. Мен аябай тырыштым, аябай аракет кылдым. Ал жака барып керек болсо, долбоор бүткөндөн кийин да барып жашадым да. Жанымда болоюн депчи, көп нерселерди кылдым. Анан бирок буйрубаса болбойт экен. Мындайча айтканда, жигит сүйсө алат, кыз сүйсө калат деген ушул экен да. Бир жыл тырыштым, аябай аракет кылдым, бирок акыркы ошо бир ай, 2 ай такыр келише албай жүрдүк. Анан андай да аракет кылдык, тигине ал деле аракет кылды. Бирок эң соңу ачыгын айтканда менин тарабымдан мындай болуп кетти. Анын мамилесинен мен жактан мындайча айтканда от любви до ненависти один шаг дейт го.
ушундай болуп калды да. Сүйүүдөн жек көрүүгө бир кадам. Ооба, сүйүүдөн жек көрүүгө бир кадам болуп кетти. Бирок сен Жек көрөм деп деле айтпайм, бирок мындай ичимдеги таарыныч, ичимдеги ушунчалык катуу таарынта турчу нерселер болгон. Ошол таарыныч кое берген жок. Ошол басымдуураак кылып кетти. Басымдуураак кылып кетти. Сүрөттөрүңө, видеолоруңа жазган комментарийлер бар экен. Бул жөн эле экөөнүн мындай сценарий кайра туруп эле жарашып алышат, бул хайп дегендер бар экен. Айрымдары Нурдалет экөөңөр парасыңар дегендер бар экен. Тескерисинче Казак мырзаны эмне кыласың, Кыргыздын бул жакта сонун жигиттери турса дегендер бар экен. Ал жөнүндө айтсам, кайра жарашып аласыңар дегендери деле балким туура чыгар. Себеби 1 жылдын ичинде биз көп жолу тааныштык. Бирок ар дайым мен биринчи кадам таштап, мен барып кайра жарашчубуз да. Аны мен намыстанбай эле айтам, себеби эл көрүп уже эл жаттап бүткөн аны. Ошол эле болбосо, бирок ушул жолу чынында эле бири-бирибизди бардык жактан мындайча айтканда кара тизмеге салып таштаганбыз. Мен аны карабайм, ал мени карабайт. Ошол себептен бул жолу биз таптакыр Кудайдын буйругу, бирок негизинде менин жеке оюм, биз бирге боло албайбыз. Биз сыртыбыздан ушундай бир милый эме пара болушубуз мүмкүн сырттан, бирок мүнөзүбүзгө, балким ички эмелерибизге келгенде жашоого болгон көз карашыбыз, билбейм, же карамышык аралап кеттиби, көз тийип кеттиби катуу. Биз эки жолдо жүрө турчу адамдарбыз да. Ошондой чечим. Ооба, эки тараптан тең ошондой чечим болду. Мен өзүмдү аябай даярдадым. Бир 2 ай даярдап келип, анан ушул чечимге келдим да. Бирок сен али жапжаш кызсың, дагы балким эми буйрук өзүң айткандай, балким жарашып калатырсың, балким андан дагы жакшы мырза, бардык нерсе жакшылыкка дейт го. Андан да жакшы мырзалар тургандыр. Мен мындайча айтканда, бул менин эң биринчи сүйүм, биринчи жигитим да. Мындай серьезный мамиледе жакшы көрүп, мынтип сүйлөшкөн. Ошол себептен мен бул нерсени өзүмдүн жашоомо сабак ретинде, ошол адамды мага бул жашоодо жакшы сабак берген мугалим ретинде кабыл алам. Ал адамды эч качан жамандабайм. Себеби ал болбосо мен ушундай күчтүү Аида болуп турбайт болчумун. Азыр мен ушунчалык күчтүү, эрктүү, мындай мен жасай алам, мен күчтүүмүн дегениме ошол адамдын дагы көп жардамы, түрткүсү бар да. Эң негизгиси ал адамга бакыт каалайм. Мен чын жүрөгүм менен ал адамды жибергем. Мурда мынтип айтып атсам ыйлагым келип кетчү да, азыр андай жок да, кадимкидей кое бергем. Анан жеке жашоону азыр айтып атпайсызбы, Кыргызстандан эле жакшы жигит табып деген сыяктуу. Жеке жашоону такыр ойлогум келбейт. Мындайча айтканда, отношения деген, мамиле дегенден көңүлүм калып калган да, жүрөгүм муздап калган. Өзүң жазып турсаң, бул мамиледе мен мырза болуп, мындай тескери болуп биздин ролдорубуз алмашып калды депчи. Мен ошону бардык кыздарга каалабайм. Айым болуш керек. Мырза боюнча калса, бардыгы баланстуу болуп, бардыгы жакшы болот. Эми дагы кандай пландарың бар? Пландарым ушул жыл чыгармачылык. Иштейм. Эч нерсени ойлогум келбейт, даяр эмесмин. Мамиле курууга, жаңы таанышууларга такыр даяр эмесмин. Ушул 2024 менде жумуш болот. Аида, мындай чыгармачылыкта атаандашуу өзгөчө, айымдар мындай курбу дос болгону менен мындай айымдын табиятында бар экен да, бул нерсе бири-бирин көрө албайт, айтор мындай атаандашуу деген нерсечи. Анан сен бул нерседен канчалык коргоносуң? Коргонбойм мен. Такыр коргонбойм. Коркпойм эчимден. Чын коргонбойм, коркпойм. Чыгармачылыкта жүргөн менин курбуларым дагы жок. Мен жакын курбу дегендер, анын бардыгы такыр башка сферадагы ушундай адамдар. Тескерисинче мага колдоо көрсөткөн курбуларым бар. Мындай чыгармачылыкта курбум жок, анан эч ким менен курбу деле болгум келбейт. Аида, жыйынтыктайлы, аз бирок убакыттын тардыгына байланыштуу болуп калды. Бирок сен келечегиң алдыда, чыгармачылыгың дагы да мына бышып, мөмөсү берчү мезгил али алдыда, дагы көп жолугуп, буюрса сенин ийгиликтериң тууралуу сөз кылабыз. Анан жалпы көрүүчүлөрдү эми тасмага чакырып кетели. Ооба. Биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, барыңыздарды жакшы көрөм. Жана ошондой эле бул менин эң биринчи дебюттук тасмам болду. Ошол себептен барыңыздарды күтөм. Кадимкидей жан дүйнөм менен берилген менин эң биринчи тушоом кесилген тасмалардын бири. Өзгөчө кыздар
атаңыздар менен келсеңиздер, бул сиздин жашооңузду дагы бир нукка көтөрүп, жашооңузду жаңы бир нукка өзгөртөт деп ойлойм. Өтө жакшы тарбиялык мааниси бар. Ата менен кыздын сүйүүсү тууралуу тасма. Ошол себептен кыздар, аталарыңыздарды алып ушул тасмага сөзсүз түрдө келиңиздер. Баарыңыздарды күтөм. Аида, сага чоң рахмат. Убактыңды бөлүп келген үчүн. Чыгармачылык ийгилик, Айзатка тиешелүү бардык бакытты каалаймын. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй, менин бүгүнкү маектешим Аида Багышбекова болду. Өзүмдүн атымдан дагы ушул тасмага барыңыздарды чакырып өтөмүн. Анда кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.